Assalamu алейкум YouTube көрүүчүлөр, туугандар кандайсыздар? Барыңыздардын кутман күнүңүздөр менен. Талас областы Манас району Покровканын тургундары. Сиздер көрүп тургандай Покровкада ушу там сатыкка чыгып атат. Г-образнейден салынган там экен, жаңы там. Бул туугандар Алишер көчөсү Покровкадагы. Бул жактан ошондо медресе салынды эле го. Ошо көчө менен ушул кайрылып келсеңиздер болот экен. Дөң жак бет болуп калат экен ошондо Покровкадагы. Бул жак болсо Баласырдан келе атканда тегирмен бар. Ошо тегирменден дөңгө чыксаңыздар, ушул көчөгө түшсөңүздөр болот. Дөңгө чыгып келе атканда. Бул жакты барыңыздар, билсеңиздер керек. Анан көрүп тургандай ушу там сатыкка чыгып атат. Общий аянты 20 сотый экен. Азыр сиздерге баарын көрсөтүп берейин, тегерегин бардыгын. Арыкта кенен суу агып атат. Сонун болуп. Биринчи тегереги менен тааныштырайын, анан үйдүн ичине киребиз, Кудай буйруса. Анан сиздер көрүп тургандай бул жакта мынакей суу бар, кудук кирген. Жана дагы насосторун ушул жака эле койгон бардык нерсени. Но ичине түшүп ремонт кылбай эле ушул жактан кийин ремонт кылса болот экен. Общий дагы бул жердин чек аразы болсо арык турат алда жерден там аркасына. Ошол жерге чейин экен да. Отундун баары ошо бер жака караштуу. Токту ушул үй, ушул үйгө чейин келген. Ушул үй өз мээнетине тартып келген да токту. Анан дальше нар жактан ким там салам десе, ошо даяр экен да почти башкаларга. Огородто беде себилген, тетиги талдарга чейин арык бар ошол жакта, ошол жерге чейин. Дальше деле колдон өрсөңүздөр болот, мал байлайсыздар, эмне кылсаңыздар. Бул жакта кенен жерди негизи. Кирпич калат бул жакта. Бул жагында болсо септик, аябай эле чуңкур казылган септик экен бул. Эч качан толбойт деп койду, ошол көпкө жетет экен. Тегереги менен тааныштырдым, анан бул тамды көрүп атасыздар да. Бул жерде ушундай вариант бар экен да. Дагы бир зал кошуп койсоңуздар, бул тамга жабыштырыпчы. Ошондой П-образный болуп калат экен да. Бул ортодон кирип, анан үйгө кирип, бул залга кирип кетсеңиздер болот. Ушундай зал кошуп койсоңуздар болот экен, жакшы вариант. Үй жаңы там, мына эшиктери да сонун экен. Бисмилла деп үйгө кирейин. Бисмилла, үйгө кирдик. Бардыгы паровой отопление. Суу, киргенде эле кол жууп, дарат алып неме кыла бересиздер. Бул эшикке киргенде түз эле. Мына туугандар түз эле киргенде бул жагы топ газ экен. Анан тамак аш бышырып, ушул жерде отурсаңыздар болот, анан тиги жакка барып эле тамактансаңыздар болот экен туугандар. Бул жагы ошоно душевой немелерге ылайыктап жасалган экен, бирок улгайган адам жашайт экен да, кемпир. Анан ал не устура экенин билбегендиктен усталар өздөрүнүн каалаганын жасап кетиптир да. Негизи душка даярдап ушул нерсени чыгарып койгон, даярдап коюптур да. Тигини ортороок коюп коюптур. Анан кийин келген киши дагы эми түздөт оңдотуп алсаңыздар болот, нары жак жылдырып. Эшигин капталдан чыгарасыздарбы? Или мынайнын нужен целый кыласыздарбы? Анткени бул немелерге раковинага да бул немелерин даярдап коюптур да. Бул стерильныйге түшө турган нерсесин баарын даярдаган экен. Бирок усталар каалагандай эле өздөрүнүн каалагандай кылып кетип калган экен. Так, душка баары даяр экен. Шуну түп-түз кылып жаап деле койсоңуздар болот. Кийинки жагы. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул ортого киргенде дагы эки жака кете турган комната экен. Мынакей ортосу бул. Эми оң жакта көрөйүк. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул ошондо жата турган комната болуп калат экен да. Эшиктери сонун экен да, баардыгы бир өңдүй эшиктер. Эми түз киребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жакта болсо ошондо квадратный зал экен, чоң кенен. Кийин жанагы эшиктин астына зал кошсоңуздар, бул жагындагы спальня кенен, чоң спальня кылсаңыздар болот экен да. Ошондо ортогон деле бир вариант кылып спальня кылса болот экен.
3 спальня болуп калат экен да. Мына жакшы там экен, жаңы там. Паройлор аябай жыш кылып коюлган ушундай паройлор. Эми сыртка чыгып азыр баазын сурайык, туугандар. Мына туугандар үйдө ичи тышын көрдүңүздөр, аябай жакшы экен. Мына кызыл кирпичтен салынган, жайлагандан кирпич окшойт бул дачы. Бүт аябай жакшы жасалган, ичинде көрдүңүздөр. Тегереги аябай кенен. Кум бар экен эшиктин астында. Баазы болсо келишим ба деди. Келишим ба. Телефон номерин экранга коюп койдум, ошого байланышсаңыздар болот. Анан ошол кожоюндун суранышы боюнча келишим ба деп айттык да. Анан мага чалып, мен тынчымды албай эле коюңуздар, баазын канча деп айтты сага деп. Экранда кожоюндун номери турат, ошого байланышып кызыксаңыздар, баазын келишсеңиздер болду өзүңүздөр. Покровкадагы бул Алишер көчөсү, дагы бир жолу айтып коеюн. Алишер көчөсү. Бир тынч жерде өтө сонун жер. Жашаганга жакшы экен аябай.